Birinci ошол акча эмне деген жөнүндө жакшы үйрөнүш керек. Аны жөнү сурап бериңиз. Не деген акча, каяктан келген, кантип колдонот, жөнү бир информация издеңиз да, бир акча жөнүндө. Анан экинчиси, эмне үчүн ушул акча керек сизге? Бир адам эгер эмне үчүн акча керегин билбесе, аны кылбайт. Бирок баары айтат да, акча керек да, мен независим болуш керек, кыдырышым. Жок, аны сиз жакшы түшүнбөй атасыз да, кандай дегендечи, мисалы, мояка акча керек, тиңи акча керек деп атасыз, бирок окей, ал акча керек болду. Адамда канча акча болгону же канча акча тапканы маанилүү эмес. Канча акчаңыз бар? 100 сомуңуз барбы? Же 10 миң сом таап атасызбы? Же 1 миллион таап атасызбы? Ал маанилүү эмес. Эң маанилүүсү акча эмне үчүн керек дегенге жообуңуз маанилүү. Любой адам. Мисалы, кедей ой жүгүрткөндөрдүн акча эмне үчүн керек дегенде, алардын бир эле максаты бар, расходторду жабыш. Тамак жеш керек, анан бирдемке кылыш керек, анан кийим алышым керек. Көбүнчө жакыр ойдуулар же жакыр адамдар же бая акча жагынан ылдый сабаттуулар только ошо расходду жабыш үчүн акча керек дейт. Бүттү. Ошончолук эле тырмышат, ошончолук эле иш кылат, бүттү. Анан аны жапкандан кийин токтоп калат. Ташы калат. Эми баарыбыз бизге акча керек болуп атат. Ошон үчүн биринчи акча жөнүндө билиш керек, анан акчаны эмне үчүн колдонуш керек? Эгер көп акча кылам десеңиз, анда акчаны көбөйткөн деген понятияны киргизиш керек да.